Тажикстан Кыргызстанга кол салган күндөн тарта эки өлкө ортосундагы медиа согуштагы катуу жүрүүдө. Агрессия башталары менен Кыргызстандын расмий органдары чек арадагы абал тууралуу маалыматты ыкчам беришүүдө. Атышуу кайсы жерде болуп жатат? Эки өлкө өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү канча адам эвакуацияланды? Канча гуманитардык жардам келип, канчоосу жөнөтүлдү? Кан майдан жүрүп жаткан жерде эмне болуп жатканы тууралуу маалыматтар тиешелүү органдардын басма сөз кызматы тарабынан маал-малы менен берилип жатат. Андан сырткары маалыматтык согушта кыргыз журналисттери, блогерлер, ыктыярчылар күжүрмөндүктү көрсөтүп жатышат десек болот. Журналисттерден турган медиа штаб түзүлүп, ал 24 саат бою элге расмий гана маалыматтарды берип жатты. Дүйнө маалыматты туура ыкчам алыш үчүн окуяны ыктыярчылар, блогерлер өз алдынча түрдүү тилдерге которушуп, социалдык тармактан жайылтышууда. Башка кесиптештерибиз конфликт болгон жерге барышып, өрттөлүп жок болгон айылдарды, үйлөрдү, социалдык объектилерди жеринен чагылдырып, Баткен облусу агрессиядан канчалык жабыркаганын көрсөтүп жатышат. Көз карандысыз журналисттер агрессорлордун жүзүн ачыктаган бир нече иликтөөлөрүн аз күндүн ичинде чыгарып үлгүрүштү. Политклиника каналы Тажикстандын генералдары баш болуп биринчилерден кол салганын, медиа агрессияга имамдын аралашканын, Булак Кежи Тажикстандын тышкы иштер министринин орун басарынын маалымат жыйындагы манипуляциясын аныктады. Баштан-башта каналы коңшу өлкөнүн баскынчылыгын НАСАдан алып далилдеп берди. Медиахаб Тажикстандын согушка аскерге тиешеси жок кишилерди жалдашканын иликтеп чыкты. Андан сырткары Тажикстандын расмий бийлиги чек арадагы абал тууралуу маалыматтарды элден чектеп, ал эми жаңжал күнү түзүлгөн телеграм каналдар тажик агрессиясын улут аралык тиреш катары көрсөткүсү келгенин да аныкталган. Айрым учурда оппозициядагы жарандык коом активисттер мындай күндө бийликти сындаганды кое туруп, тескерисинче колдоо көрсөтүп турууга чакырык жасап жатышты. Айтор айтып отурса, жарандык коом маалыматтык согушта гуманитардык жардам чогултууда жапатырмак киришти. Бийлик жарандык коомдун кыйын кезде жардам берип көрсөткөн бул кыймыл аракеттери үчүн ыраазычылык билдирди. Ал эми бул тапта Тажикстандын чиновник, блогер, оппозиционерлери маалымат согушунан утулуп жатканын моюнга алууда. Рустам Ашуров аттуу тажик блогери Кыргызстандын медиасына туруштук берүү үчүн аларда ресурс кыйла жетишсиз экенин Фейсбукка жазган. Мисалы, кадимки эле ыкчам интернет журналистикадагы орус тилдүү билимдүү кадрдын жоктугун, мамлекеттик жана чет элдик колдоонун жетишпээрин жазып, кыргыз блогерлерине суктанып кеткен. Кыргызстандык блогерлерди карагылачы, алардын көпчүлүгү биринчи күндөн тарта сюжет жасашууда. Курман болгондордун сүрөттөрүн кармап, шейит жана өлкөнүн баатыры аташууда. Жай тургундарды жана кыйраган турак жайларды көрсөтүп жатышат. Гуманитардык жардам жана фондду ыкчам чогултууда, деп жазган. 19 сентябрь күнү Тажикстандын тышкы иштер министри маалымат жыйын берип жатып, бир тараптуу гана маалымат кетип жатат деп өлкөдөгү журналисттерин социалдык тармакты кеңири колдонууга чакырып кеткен. И, пользуясь возможностью, я призываю вас использовать эти ресурсы в Telegram, Instagram, Твиттере, Фейсбуке и других общедоступных социальных сетях. И призываю вас максимально использовать их в своей работе. Башка дагы бир Сиёвуш Наимович Хамдамов аттуу тажик Facebook колдонуучусу 18 сентябрда бул маалымат согушун азырынча Кыргызстан жеңип жатканын жазган. Анан дагы өзүнүн журналист, блогерлерин издей кеткен. Тажикстандын Пайом.нет оппозициялык сайты Тажикстандын бийлиги эмне менен алектенип жатат деген бийликти ачуу сындаган макаласын жарыялады. Анда биздин массалык маалымат каражат Тажикстан Кыргызстанга алгачкылардан болуп кол салганын дүйнөгө жеткире алганыбызды моюндашкан. Өкмөт, пресса бул өлкөнүн бардык элчилери дүйнөнүн булуң бурчунан, социалдык тармактан, активисттер дүйнөгө шум көтөрө алышты. Жыйынтыгында Тажикстан толук күнөөлүү болуп калды. Муну менен катар Тажикстан тараптан бир дагы үн чыккан жок деп жазылат макалада. Президент Жапаровдун социалдык тармак аркылуу элге маалымат берип турарын, өкмөт депутаттарынын окуяга байланыштуу чукул жыйындары, министрлердин маал-малы менен дем алыш күнгө карабай өткөргөн брифингтерине суктанышкан. Макалада жазылгандай, агрессия башталгандан тарта Эмомали Рахмон элине чыгып эч кандай кайрылуу жасаган эмес. Албетте, улут лидеринен биринчи оозунуп кайсы чиновник чыкмак эле. Агрессиядан курман болгон тажик жарандарынын жакындарына президенти баш генерал уулу кызы спикери президенттик аппарат төш болуп, элге эч кандай көңүл айтпаганын,
Курман болгондор булар үчүн адам эмес эле мышык чычкан сыяктуу болуп калгандай деп жазылган. Тагыраагы өлкөнү диктатор башкарарын дагы бир ирет сүрөттөшкөн. Таджикистан бапеш! 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 Аягында мурда кийин кыргыз бийлиги тарабынан аңдууга куугунтукка алынгандар маалыматтык согушту жүргүзүп жатышат. Булар эли жери үчүн күйүп бышкандар деп алкоого алгандай. Өткөн жылы апрель-майдагы куралдуу кагылышууну активдүү чагылдырган Тажикстандын журналисттери быйыл камакта экени айтылат. Жогорудагы билдирүүлөрдү карап, Тажикстан маалыматтык согушта Кыргызстанга утулганын ачык моюндап жатат десек болот. Кыргызстанда агрессия учурунда андан кийин тартылган бардык сүрөт, видео, журналисттик иликтөөлөр, жарандык коомдун дүйнөгө ар башка тилде кайрылуусу баары кийин эл аралык сотто далилдөөгө жардам бериши мүмкүн. Мунун баары факты катары сакталып калары шексиз. Сиздерге бүгүн жаңжал учурундагы медиа согуш тууралуу кыскача айтып өттүм. Өлкөдө тынчтык болсун, көрүшкөнчө.